Армаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, Отмандык ушуга кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Жеңиштүү күн жекшемби дегендей, бүгүн дагы жекшемби күнү мына ушул апаларыбыздын талантын, өнөрүн сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз кереметтүү Ысык көл жергесиндебиз. Ысык көл жергесиндеги кирип келгенде балыкчы шаары, ошол балыкчы шаарындагы кереметтүү көлдүн жээгинде бир апалардын талантын, өнөрүн сиздерге көрсөтөлү деп турабыз. Бүгүн мына ушул балыкчы шаарынан түзүлгөн Жетиген апалар тобу сиздерге өнөрүн тартуулайт. Азыр менин жанымда мына ошол Жетиген тобунун жетекчиси, топту ынтымакта алып жүргөн таланттуу ырчы эжекебиз Айнагүл Табалдиева турат. Саламатсызбы Айнагүл эже? Бүгүн атайын сиздердин өнөрдү тартуулап элге көрсөтөлүк. Кандай ырларды ырдайт экен, кандай чыгармаларды, жаңы репертуарлар жаздырган экен деп сиздердин шаарга келип калдык. Дегенде биздин көрүүчүлөр менен келиңиз, амандашалык, саламдашалык. Саламатсыңарбы, кыргыз элим? Жана касиеттүү Ысык көлдө ушу 7 канал менен биргеликте ушу 7 каналга өнөрүбүздү көрсөтөлү деп атабыз. Жакшы, бүгүн ушул апаларыбыздын жагымдуу ырларына күбө болосуздар. Азыр абдан маанай жакшы, себептен элдин баары сууга түшүп, биздин апалар ырдаса аларды карайт, кийип жүргөн көйнөктөрүнө кызыгып, деги эле ушул Жетиген тобу кандай ийгиликтерди жаратып атасыздар, кандай иштеп атасыздар, эмне пландар бар? Биз бардык иш-чараларга активдүү катышып келатабыз. Мисалы үчүн жакында эле ушу Ысык көл фестивалга катыштык, аяктан жакшы байгеге ээ болдук. Жакында биз 24-жылы ушу Ыртымпир Ырыспайга катышканбыз. Ошол жактан утуп чыкканбыз. Ошо утуучу Ысык көл областы боюнча 31 адам. Ошо жакында ушу утуучуларды жетегүздөн тартылган атабыз да. Анан ошо иши кылып быйыл жакшы ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Жетиген тобу Ысык көл областы жана Нарын областынан түзүлгөн жакшы ийгиликтерге келатабыз. Жакшы, эми жыл башында ар бир апалардан сураганда айтат, биз жакшы план койдук, быйыл бир жакшы форма тиктирип койсок, быйыл бир жакшы ыр жаздырып койсок, ошондой кароо сынактарга катышсак деп, сиздер да мынакей ийгиликтерге багындырып, жакшы бир иштин үстүндө иштеп аткан экенсиздер. Аны эмесе азыр биздин көрүүчүлөрдү күттүрбөй бир ырып ал, кандай дейсиз, Ошондуктан мына ошол Жетиген тобунун аткарышындагы бир сонун хору бар. Мына ошол хорду сиздер менен чогуу биргеликте уксак. Çap jolu menen Elimdin mөлтүр суудай дили таза Жерим бар бир туугандар мекендеген
Erkinlikte seninle mi Öseler tacım kılar Kırgız elin Alan odun Lenin yerin Erkinlikte seninle mi Öseler tacım kılar Kırgız elin Ысык көл кээде тынчта кээде толкундап мына бир карасак көлүбүз толкуп атат, бир карасак шамал болуп күн жылып кетип атат. Негизи эле ушул балык шаарына биздин башка райондордон, областтардан апалар көп келет эмеспи? Келгенде сиздерге да учурашып кайрылып турушабы? Бизге кайрылышат. Биз көп биз 7 дубан боюнча бардык иш-чараларга чогуу барабыз. Таанышсыздар, Таанышсызбыз, бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибизди кезигишкенде ушундай жакшы учурашабыз. Жанагылар ушу Ысык-көлгө келгенде сөзсүз кайрылып кетишет. Биз дагы аларды тосуп алганга кудуретибиз жетет. Баягы жайда бардык эле ушул Ысык-көлгө келип эз алганды каалайт да. Анан ошондуктан көбүрөөк келсе керек апалар, себеп дегенде айта кетиш керек, бизде ошол таланттуу апалардын жалаң республика боюнча жетекчилердин группалары бар. Ошол группада дагы апалар кайсыл жака барып эз алып атканын, кайсыл жака барарын жазып турат да. Анан Айнагүл эжекебиз топтун жетекчиси катары Ысык-көлгө келип аткан, кетип аткан апаларды тосуп, аларга сыйын көрсөтүп, дастарконун жайып, баягы кыргыз айтат, казанын кайнатып, дастарконун жайнатып тосуп алат. Айнагүл эже өзүңүз бир жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Бүгүн жалпы көрүүчүлөргө кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Бизде Оңолбек Сейитказиев көркөм жетекчи, бизди ушу музыка менен камсыздап турат. Бизде алып чыгат. Өзү абдан өнөрлүү бала, көп ыр жазат, музыка чыгарат, обон чыгарат дегендей. Мен ошо бүгүн Оңолбек Сейитказиевден Ак нике деген ырын аткарып берейин. Анда эмесе Ак нике дейт. Мен ойлоп атам, бул той жөнүндө окшойт, Анда эмесе келиңиздер, чогуу биргеликте угалы. Жайнап ачылган, бириң булбул гүл
bir günüm kaytalanır. Koysa eğer ay tağdır sağa jolukturmay, tüşünüm ay kıyğaç düşkön joluşunda. Güterim, ömür boyu güterim, maydanıdan ay jarını gütkün bulukturay. Meni seni jaştar ötkön joludon gütüm. Meni seni ay jaştar bargan toydon gütüm. Gütenim, ömür boyu güterim. Meni seni ay jaşlar gelgen ja toydon gütüm. O seni tip, o ne kayın ötüp gitti. O seni tip, ay ar bir günüm kaytalanır. O seni tip, ay ar bir günüm kaytalanır. Кыргыздын улуттук боз үйлөрү негизи ушул баягы пляж дейбиз ба, көлдүн жээгине келгенде абдан бир өзүнчө адамды өзүнө тартып турат экен. Анан карап турсак бул жакта бир улуттук боз үйлөрүбүз турат, мына сизге окшогондор улуттук кийимдерди кийип отурат. Анан дагы бир айта турган суроо, апалардын эң улуусу канчада, анан эң кичүүсү канчада топто? Биздин эң улуу апабыз Гүлмира Молдогазиева деген эжекебиз бар, 70-те. Өзү кол өнөрчүлүгү бар. Кол өнөрчүлүк менен аябай уже коллективибиз бар. Бизде кол өнөрчүлүк да бар. Ал киши ошо кол өнөрчүлүк менен аракет кылып баарыбызды үйрөткөнгө аракет кылат. Биз да үйрөнүп атабыз азыр. 70 жашта, эң кичүүбүз болсо 14-тө. 14 жашта дагы топтун мүчөлөрү бар ба? Бар. Анакей 70 жаштан 14 жашка чейин биздин апалардын тобунда алардын неберелери, алардын балдары ырдап келет экен. Анда эмесе мына ушул кичинекей бир таланттуу кызыбыз бар. Бул убакка чейин анын бийлегенин көргөнбүз, Азыр мына ушул кичинекей кызыбызды бийлетелик. Себеп дегенде баягы таланты ташкындап жаткан бир өзүнүн өнөрү бар, мыкты кыз. Ошондуктан мына ушул жагымдуу биге назар салыңыздар.
ырдын пири Рыспай деп калдык, Залкар, Заман Залкары, канчалаган ондор жараткан. Анан Рыспай Абдыкадыровдун ошол кароо сынактарына катышып атабыз. Ал жактан жакшы бир байгелерди алдык деп атасыз. Кайсыл ырларын ырдадыңыздар ал жакта? Мен Рыспайдын 80 жылдыгына катышып, ошо Жалал Абадка чейин барып, лауреаттын алгамда, анда Түгөймө деген ырды ырдагам. Бул дагы мына 84 жылдыгына жакында болду. Өзүм ошо Темир айылына өткөрдүк, чоң клубка. Өткөрүп, ошо анда да жакшы Жалал Абадка гала концерт болот да. Аякта бизде чоң байге бар. Ошого жолдомо алдык. Бизден Айтумарым деген ырды ырдап, ошо жолдомо алдык. Мисалы үчүн Ысык-Көл областынан 31 адам утту. Ошонун баары Жалал Абадка жолдомо алышкан. Барып аякка дагы финалга барып келебиз жакында октябрь айында. Өзүңүз негизинде кайсыл оончулардын, ошо Залкар оончулардын, кайсы оончулардын ырдын көбүрөөк ырдайсыз? Рыспай, Асанкалый, Рыспай Абдыкадыровдун көп ырдайм. Аккордеонго да түшөт дегенде, Аккордеонго да. Айнагүл эжекебиз. Субай Атабаевдикин ырдап жүрөм. Айнагүл эжекебиз өзү да аккордеон чертет. Асмас көрүп калганыңыздар бар болуш керек. Биздин фестивалда дагы мына ушул аккордеонун алып, жалпы ошол жерге келген элди, конокторду таң калтырган. Анан Айнагүл эже дагы бир апаны ырдаталык. Биздин көрүүчүлөр күттүрбөй, кабыл алыңыздар.
сүйі қызық кешегі неге мұнша сүйі қызық кешегі Айнагүл эже, ишиңизге келик. Мына ушундай апаларды топтоп, ар дайым өнөрүңүздөрдү, талантыңыздарды эрге тартуулап жүрөрүңүз. Эми сизге эркин микрофон берели келиңиз. Сиздерге да рахмат, сиздерге чоң рахмат. Ошо 7 каналдын жамаатына рахмат. Бизди ушу көтөрмөлөп дайыма фестивалдарга чакырып, ошо чакырып атканыңарга сиздерге чоң рахмат. Сиздерге таазим, ден соолукта болгула, аман эсен болгула. Ошол эл журтка тынччылык берсин. Рахмат, сиздерге окшогон апаларыбыздын да таланты өркүндөй берсин. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым мына ошол сахнадан түшпөй эле ушундай бир улуттук кийимдериңиздер менен, элдик ырларыңыздар менен элдин жүрөгүн элжиретип, жакшы чыгармалар тартуулап жүрөрүңүздөр. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасын көрдүңүздөр. Ал эми кийинки жума кайсыл таланттуу апалар өз өнөрүн, өз талантын сиздерге тартуулайт. Аны калтырбай көрүп туруңуздар. Себептен бизде республика боюнча таланттуу апалар ар жекшемби сайын ошол биздин программадан сиздерге өнөрүн, талантын тартуулап турат. Ал эми төмөндөгү номерлерди калтырып кетебиз. Эгерде сиздерде дагы таланттар, өнөрлөр болсо бизге байланышыңыздар. Албетте биздин эшик ачык. Сиздерди тосуп алып, 7 канал аркылуу жалпы талантыңыздарды коомчулукка, элибизге, журтубузга көрсөтүүгө сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруп бар болуңуздар. Biz yürgün aygıtım kayda Biz yüz önce pargül kayda Gözünden seket oluyorum Görünüp oyçu bir kayda Gözünden seket Жалбырак жайдын